кандайсыздар, урматтуу айымдар, маанайларыңыздар, ден соолуктарыңыздар бардыгы жакшыбы? Баарыңыздарды ушул саакта көрүп турганыма өтө кубанычтамын. Ар бириңиздердин баскан кадамдарыңыздарга, кылган иш-аракеттериңиздерге, ошол эле учурда ниеттериңиздерге Аллах таалам эселеген соопторду жазган болсун. Бул сабактын сиздерге берүүдөгү эң негизги максатыбыз албетте аламдардын жаратуучусу болгон жалгыз Аллах тааламдын бар экендигине, бир экендигине, ошол эле учурда баардык күч-аракеттер ага гана таандык экендигин, бизге келип аткан бали кырсыктар, уру сыркоолор, жамандык, жакшылыктардын баардыгы Аллахтын гана каалоосу менен болуп жатканын, ошол эле учурда ооруларыбызга берилген шифа дагы Аллахтын каалоосу менен болот деген терең ишенимди жүрөгүбүзгө киргизүү. Жана ошондой эле кандайдыр бир иш баштабайлы, деги эле илим алуудабы же болбосо жашообуздабы кандай нерсе баштабайлы ушул дуа менен баштоону сиздерге сунуштаймын. Эмнеге дегенде, баардык нерсеңиздер жеңил жана оңой, силер күткөндөй болуусун каалай турган болсоңуздар, ушул дуа менен баштаңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Робби яссир ва ла туассир, Робби таммим бихайр. Bunun кыргызча мааниси: о Роббим, жеңил кыл, оор кылба. О Роббим, баардык жакшылыктарды эмне кыл, баардык нерсени жакшылыктар менен гана бүтүр деген маани. Кандай сонун сөздөр, кандай нерсе баштагаңыздар, ушул күндөн тарта ушул дуаны айтып жүрүүнү адат кылып алыңыздар деп айтмакмын. Эми бүгүн сиздер менен өтө турган темаларыбыздын бири бул эмне пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын медицинасы. Башкача айтканда, анын пайдалары боюнча сиздер менен кеңири сүйлөшмөкчүбүз. Азыркы учурда деги эле жашообузда оорунун аталышы ушундай бир көбөйүп кетти. Ошого утурлай дарынын дагы аталыштары көп. Бирок ошол дарыларды колдоно турган болсок, организмибизде бир жагына жага турган болсо, экинчи жагына зыян алып келет. Ал эми оорулардын негизинен эки гана түрү бар. Биринчиси бул руханий оору, башкача айтканда жүрөк оору, жан дүйнө оорусу десек болот. Экинчиси бул физикалык оору. Башкача айтканда, кандайдыр бир кокустуктан келе турган же болбосо денени сыздатуучу же ашыкча тамактын колдонулуусунун негизинде келип чыккан бул эмне физикалык оорулар экен. Мисалы үчүн, ар кандай заттардын ашыкча көптүгүнөн улам анын нормалдуу жашоосу, башкача айтканда, организмибиздин нормалдуу жашоосу бузулуп, зыянга алып келет экен. Ал эч качан ашыкча көп тамак жеп алганда организм пайда таппайт экен, зыян гана табат экен, дагы эмне пайда азыраак гана алып келет экен. Ошондуктан биз эң эле алгач организмибизди 3 бөлүккө бөлүп карап алсак болот экен. Биринчи бөлүгүн, бул эмне хадистерде да келет, биринчи бөлүгүн тамакка, экинчи бөлүгүн сууга, үчүнчү бөлүгүн абага. Ошондо гана биздин организмибиз дем алып, өзүнүн керектүү болгон функцияларын аткарып баштайт экен. Ал эгерде ошол 3 бөлүктүн баардыгын тамакка гана толтуруп ала турган болсок, анда организм дем ала албай, ар кандай ооруларга алып келип баштайт экен. Ошондуктан эң эле алгач эмне нормада тамактанууну үйрөнүшүбүз керек экен. Жана ошондой эле ашыкча тамактануунун негизинде адамды ушунчалык бир алсыратып, жалкоолукка алып келет экен. Кээ бир учурларда барго, ушундай бир шалдырап, эч нерсе кылгыбыз келбей, алсыроо, бир кош көңүл болуу, ушундай нерселер келип чыгат, бирок анын себебин билбейбиз. Бирок бунун эң негизги себеби ошол көп ашыкча тамактануу алуунун негизинен келип чыгат экен. Биз ойлойбуз, ачкалыкты ошол тамак жеп, канчалык көп тамак жесек, ошонун негизинде тоёбуз деп. Жок, андай эмес. Биздин организмибиз тоюш үчүн бир сындырым нан же бир тиштем тамак эле бизге организмибизге жетиштүү болот экен. Учурда көпчүлүк оорулардын баардыгы эмне ичегиге келип такалат экен. Эмнеге дегенде, иммунитеттин 80% ошол ичегиде болот экен, ичегиге жайгашкан экен. Эгерде биз ичегибизди нормалдаштырып, аны оңдоп ала турган болсок, ичегибизди тазалап, анда баардык оорулар жеңил өтүп баштайт экен, өзүнүн ордуна келип баштайт экен. Бул медицинада да айтылат, динде дагы айтылат, орозо кармоо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне кылган, убагында орозо кармоо менен дагы, ачкалык менен дагы ошол өзүнүн ден соолугун туура калыпта алып жүргөн десек дагы болот. Эмнеге дегенде, тамак жебей калган учурда биздин организмибиз тазаланып,
жанакы туура эмес клеткалар, туура эмес клеткалардын алсыз клеткаларды жаңы күчтүү клеткалар жеп, и ошол эле учурда жакшысын жаманы жеп, ошентип атып эмне болуп баштайт экен, организм тазаланып баштайт экен. Ошондуктан орозо кармоону эмне кылган, Аллах таалам жөндөн жөн эле бизге фарз кылып берген эмес. Орозо кармоо дагы ден соолугубузга ушунчалык өтө пайдалуу. Эмнеге дегенде, бул нерсени өзүмдүн практикамда дагы айта аламын. Себеби кайненемдин өтүн алдырганда врачтар айткан, орозо вообще кармабагыла деп айткан да. Силердин ден соолугуңуздар үчүн өтө зыянын алып келет деп. Анткени өтү алдырганда уже тамакты сиңире албай калат дагы, майлуу тамак же болбосо ар кандай өзү каалаган тамактарды жебей диетанын үстүндө жашап калыш керек болот экен да. А бирок врачтар ошентип айткан. А бирок апам болсо 1-4 күндөрү сүннөт кылып орозо кармады, бирок наоборот ошол оорусу жеңил өттү десек болот. Ал организмине жакты. Орозо эч бир адамга зыянын алып келбейт. Орозо наоборот пайдасын алып келет. Ошондуктан эгерде сиздер бир четинен нафсиңиздерди дагы жеңесиздер, ошол эле учурда организмиңиздерде болуп жаткан ооруларды дагы оңой дарысыз эле жеңе аласыздар деп айта алмакмын да орозо кармоо менен. Жана ошондой эле эгерде ашыкча көп тамак жеп алуу көнүмүш адатка айланып кала турган болсо, анда бул жүрөккө дагы денеге дагы зыян алып келет экен, көрдүңүздөрбү? Ал эми жана айтып атпайбызбы? Бул оору биринчиси бул физикалык ооруларда түшүнүк кичине болсо дагы жетти. Ал эми бул экинчиси жанагы жүрөк оорулары. Эми жан дүйнөбүздүн оорусуна эмне кылуубуз керек дей турган болсок, эң эле алгач бул Куран менен Аллах тааланын сүннөтү бизге жардамга келет экен. Жүрөк ооруларына эмне кирет дей турган болсок, санап бүтө албайбыз. Жүрөк ооруларына ушунчалык көп нерселер кирет. Эмнеге дегенде, мисалы үчүн көрө албастык, фасыктык, ичи тарылык, бирөөгө жаман саноо, күмөн саноо, ушак айтуу, жек көрүү, Аллах тааланын бар экенине, бир экендигине ишенбөө, кыямат күнүгүнө ишенбөө, жана ошондой эле кылмыш кылууга кызыгуу, бирөөгө зыян тарттыруу деги эле атап отурсак толтура. Ушулардын баардыгы эмне руханий ооруларга алып келет экен. Руханий ооруларга алып келет экен. Бакара сүрөсүнүн 10-аятында мындай деп айтылган экен. Алардын жүрөктөрүндө, башкача айтканда пенделердин, бардык Аллахтын жаратылган пенделеринин айтып атат. Алардын жүрөктөрүндө оору бар дейт. Жана азыр атап өтпөдүмбү, ошол оорулар бар дейт. Аллах тууралуу жалган сүйлөшкөндөрү үчүн Аллах алардын ошол оорусун дагы күчөтүп коет дейт. Көрдүңүздөрбү? Ошол оорусун дагы күчөтөт дагы. Ал эми акырет күнүндө аларга сыздатуучу азап бар дейт. Көрдүңүздөрбү? Эгерде бир калп сүйлөп, же болбосо бирөөнү жаман көрүп, жек көрүп, же болбосо бирөөнү таарынтып, же болбосо кылмыш кылып, деги эле ушул Аллах тааланын ибадаттарынан качып ушинтип аткан болсок, наоборот биздин оорубуз дагы күчөп баштайт экен. Бизге ар кандай кээ бирде бир денебиз сезбей турган ар кандай оорулар пайда болуп баштайт экен. Ошол эле учурда Аллах менен болгон мамилебиз дагы арылып баштайт экен. Жана ошол учурларда бизге Аллах таалам ар кандай сыноолорду берип баштайт экен. Сыноолорду берип, балким мага кайра кайтарсың деген максатта бизге ар кандай сыноолорду берет экен. Анткени пенде көтөрө албай турган сыноону эч качан Аллах таалам бербейт. Бирок ошол учурда эмне Аллах тааланы унутуп баштаганда, эмне бизге ар кандай сыноолордун баардыгы келип баштайт экен. Аллах таалам ошол нерсе менен эмне мага кайт, мага кайра кел деген максатта эмне кылат экен, мага ибадат кыл деген максатта ошол ар кандай ооруларды же болбосо сыноолордун баардыгын эмне кылып баштайт экен, бизге берип баштайт экен. А бирок биз ал нерсени сезбейбиз, кайра ошол нерсеге дагы башыбызды тыгып ошол жака бара беребиз. Динде дагы айтылат, жүрөккө эки сүйүү бирдей кирбейт дейт. Биринчиси бул эмне Аллах таалага болгон сүйүү, экинчиси дүйнөгө болгон сүйүү. Эгерде биздин жан дүйнөбүзгө дүйнөгө болгон сүйүү кирип кете турган болсо, анда иштин бүткөнү. Аллах таалага болгон сүйүү эч качан кирбейт. Дүйнөгө болгон сүйүү жүрөккө кирип кете турган болсо, биз көзүбүз көрбөй ушундай бир дүйнөгө гана барылып, дүйнө менен гана элек болуп калабыз да, Аллахка болгон сүйүүнү унутуп калабыз. Ошол учурда бизге ар кандай бала кырсыктар келет, жашоонун кызыгы бизде түгөнүп калат да, мындайча айткандачы. Анан кийин ошон үчүн кээде наалып, менин жашоом эмнеге мындай болуп атат, мага эмнеге мындай сыноолор келип атат деп жашап наалып жашап калабыз. А эгерде жүрөгүбүзгө Аллахка болгон сүйүү кире турган болсо, ал эми дүйнөгө болгон сүйүү бизде дүйнөбүз өзү эле аркабыздан кууп калат. Келе турган ырыскы, биз ойлойбуз кээде ырыскыны мен өзүм таап атам.
ырыскынын баардыгын өзүм таап атам, үй бүлөмдү өзүм багып атам деген сыяктуу. Бирок ошол күч аракетти ким берип атат сага деген суроону беришибиз керек да. Ошол учурда эмне Аллах тааланы унутуп калат экенбиз. Ал эми Аллах кээ бир учурларда ушунчалык бир иштейбиз, зарплатабыз ушунчалык, акчабыз көп болот, бирок ошонун берекеси жок болуп калат. А кээ бир учурларда ушундай бир кичинекей бир акча алабыз, бирок ошол нерсе баардык нерсеге жетет дагы, баардыгы мындай берекелүү болгон сыяктуу болуп баштайт да. Ошол нерсенин дагы негизги себеби бул Аллах тааланын берип жаткан ырыскысы деп билишибиз керек экен. Аллах таалам кааласа ырыскыбызды кенен кылып коет экен. Эгерде ошо Аллах таалага болгон сүйүүнү бекем кыла турган болсок, ырыскыбыз өзү эле ар кайсы жактан өзү эле келип баштайт экен. Ал эми Аллах таалага болгон сүйүүнү унутуп кала турган болсок, ырыскыбыз кемип, мындайча айтканда береке кетип баштайт экен, жашообузда береке кетип баштайт экен. Ушундай бир биздин килтейген үйүбүз дагы эмне таар болуп батпай калат экенбиз. Ал эми Аллах тааланын берекеси, ырыскысы келип баштаганда, кадимкидей кичинекей эле нерсе биз үчүн берекелүү болуп баштайт. Ошон үчүн Аллахтын бар экендигин, бир экендигин эмне кылышыбыз керек, жүрөгүбүзгө киргизишибиз керек. Жана ошол баардык күч аракеттер, оору сыркоолордун баардыгы, мисалы үчүн жүрөктү жана жан дүйнөнү жаралоочу ооруларды дарылоонун эң негизги эффективдүү, мындайча айтканда, шифасы эмне дей турган болсок, бул эмне Аллахка шүгүр келтирүү экен. Биз кандай жаралган болсок, ошол нерсеге шүгүр келтирүү. Азыркы учурда кандай болуп калды? Бизден өйдө адамдарды карап, ылдый турган адамдарга шүгүр кылбай, ошол жашообузга нааразы болуп, наалып жашап калган учурубуз өтө көп болуп калды да, өкүнүчтүүсү. Ал эми эгерде биз ушул болуп жаткан жашообузга ушундай бир шүгүрчүлүк менен карай турган болсок, биздин жашообуз дагы ар кандай руханий оорулардан дагы арылып баштайт, арылып калат экенбиз. Эми шүгүр келтирүү деп атат, Аллах тааланын жаратканына шүгүр келтирүү, ошол күндү көрүп, канчалаган адамдар бул дүйнөдөн өтүп атат. Бирок биз бул ааламды дагы күнүгө эртең менен көрүп атканыбызга, басып жүргөнүбүзгө, сүйлөп атканыбызга, жакындарыбызды көрүп атканыбызга, ошол эле учурда жакшы сөздөрдү угуп жатканыбызга эмне кылышыбыз керек? Шүгүр келтиришибиз керек экен. Жашообузга шүгүр келтирбей турган болсок, жан дүйнөбүз ушунчалык тынч болот, ар кандай оорулар бизге жукпайт экен, мындайча айтканда, оору келбейт экен. Ооруну өзүбүз эле издеп аткан экенбиз да. Бирөөнү жаман көрөбүз, бирөөнү ушактайбыз, бирөөгө кек сактайбыз, бирөөгө таарынабыз, жаман сөздөрдү айтабыз, бирөөнүн жүрөгүн оорутабыз, Аллахка болгон сүйүүнү унутабыз, Аллахтын ибадатын кылбайбыз, жакшылык иштерди кылбайбыз, өзүм деп эле жашап калганбыз да. Ошентип отуруп жашообуз негативге айланып калган. Ал эми негатив эң биринчи хадисте келет, дейт. Баардык иш ниетке жараша дейт. А биз эмнелерди только жаман негатив ойлорду ойлоп калганбыз, ошол нерсе анан эмне биздин жашообузга келип атат. Анан ошол нерсе биздин жашообузга келип, ошол жашообузда жалаң негатив нерселер, эмнени ойлогон болсок, ошол нерсени эгебиз да, ошол нерсе жашообузга келип баштайт. Анан жашообузга өзүбүз нааразы болобуз. Болбосо ошол жашоону өзүбүз каалап алдык, өзүбүз ниетибиз менен ошол жашоону кааладык, ошол ооруну кааладык, ошол ооруну өзүбүз чакырып атабыз. Жаман ойлорду ойлоп, жаман нерселерди ойлоп атып, ошол ооруну эмне өзүбүз чакырат экенбиз. Ошондуктан жан дүйнөбүз тынч боло турган болсо, эч кандай оору бизге жолобойт экен. Көрдүңүздөрбү? Жан дүйнөбүз тынч боло турган болсо, жашоонун ушундай бир рахатын сезип, ушундай бир тынч жашоодо жашайт экенбиз да. Анан биз эмне кылышыбыз керек? Эң негизги билишибиз керек. Кайсыл жактан келдик жана кайсыл жакка барабыз? Ошол бара турган жерибизге даярбызбы, даяр эмеспизби? Ошол нерсени дагы эмне кылышыбыз керек? Билип жүрүшүбүз керек жана ошол нерсеге аракет кылып башташыбыз керек. Эгерде буга чейин даяр эмес боло турган болсок, мына ушул бүгүнкү күндөн баштап эмне кылып башташыбыз керек? Аракет кылып башташыбыз керек, даярданып башташыбыз керек. Эмнеге дегенде, бейишке бара турган жолдор ушунчалык бекер, бирок ал нерсени кылуудан алсызданабыз. Ал эми тозокко бара турган нерселер платный, бирок ал нерсени кылабыз, кайра кылгыбыз келет. Мисалы үчүн элестетиңиздер, арак ичүү, аракты сатып алуу, бул эмне? Албетте платный. Азыркы учурда аябай кымбаттап кетти. Элестетиңиздер, мурда 80 сомдон сатылып аткан арактар азыр 200 сом, 300 сом болуп кетти. Бирок ошону дагы алып ичип атабыз, бирок билебиз ошол нерсе бизди тозокко алып барарын, зыян тарттырарын, ошол эле учурда ден соолугубузга зыянын келтирерин жакшы билебиз. Бирок кайра ошону кылабыз, нафсибизге тескери, нафсибизди угуп, ошол нафсибизге кул болуп баратканыбыз. Ал эми зына кылуу, бул дагы платный. Кылмыш кылуу, бул дагы платный. Бирөөнүн жүрөгүн оорутуу, деги эле койчу, атап отурсаң толтура. Бул нерселердин баардыгын кайра кылба, ал нерсе сени тозокко алып барат, ал нерсе сага зыян алып келет деп аткан болсок, кайра кош бетер ошого жан талашып барып атабыз. Андан кийинкиси бул эмне? Биз бейишке бара турган жолдор, бул акысыз деп атабыз. Акысыз дегенде жылмайып жүрүү, бирөөгө жакшылык кылуу, жакшы ойдо болуу, намаз окуу, орозо кармоо, зикир чалуу,
деги эле толтура ушул нерсе садака кылуу деген сыяктуу. Бул нерселердин баардыгы бекер. И ары бери басып жүрүп деле кылсак болот бул нерселердичи. Болгону намазга аз гана убакыт кетет. Зикирди ары бери басып жүрүп деле айтсак болот. Орозону 1-4 күндөрү сүннөт кылып кармасак дагы болот. Өзүбүздүн ден соолугубузга өзүбүз эле зыян келтирип алабыз да. Анткени ден соолук биз үчүн аманат. Аллах таалам сизди кандай кылып жаратып берген болсо, ошол боюнча баруу, ден соолугубузду сактоо биз үчүн аманат. А бирок көпчүлүгүбүз азыркы учурда эмне кылып атабыз? Ден соолугубузга тескерисинче аманат эмес, кыянат кылып аткан учурубуз болуп атат. Ошондуктан бейишке барууну каалай турган болсок, жан дүйнөбүз ушундай тынч болууну каалай турган болсок, ошол эле учурда оору сыркоосуз жашоону каалай турган болсок, эң эле алгач эмне кылышыбыз керек? Жаратуучубуз Аллахка кайтышыбыз керек. Аллахка шүгүр келтирүүнү үйрөнүшүбүз керек. Буларды эмне менен алып келебиз дей турган болсок, албетте Куран жана сүннөт менен гана алып келе алабыз. Жашообузду ушул нерселер менен нурга бөлөй алабыз. Куранды эмне окуу менен биз нурданабыз. Жүрөгүбүздү, катып калган жүрөгүбүздү нурдантабыз. Ал эми акыретибизге барганда албетте бул дүйнөгө топтолгон сооптарыбыз менен барабыз, Ошол сооптарыбыздын дагы көп болушу үчүн күнүгө зикирлерди айтып жүрөлү, бирөөгө жаман ойду ойдойлу, жана ошондой эле Куран окуп жүрөгүбүздү жумшарталы. Эгерде Куран окуганды билбей турган болсок, ютубтарда бар, жанагындай дем салуу деген сыяктуу ошентип салсак болот. Эң негизги жан дүйнөбүздү тазалаш үчүн, организмибизди да тазалаш үчүн, эң алгач өзүңүздөрдүн мындай дениңиздердин саламатта жүрүшү үчүн эң эле алгач эмне кылсаңыздар болот? Дем салып жүрсөңүздөр өтө сонун болот. Анткени жүзүңүздөр да кадимкидей нурданып баштайт, жан дүйнөңүздөр да ушунчалык тазарып баштайт. Ошол учурда жашоонун ушундай бир рахатын сезип баштайсыздар. Ибадат кылганда да ушундай бир рахат менен кылып баштайсыздар. Дем салганда кандай? Кээ бирөөңүздөр дем салганды билбейм деп айтасыздар. Дем салганда оңой эле Фатиха сүрөсүн баардыгыбыз билебиз, Фатиха сүрөсүн билебиз, Аят ал-Курсини билебиз, Фалак Настарды билебиз, эң жакшысы Ясин сүрөсүн билебиз, А бирок эң оңою бул эмне? Фатиха сүрөсүн кааласаңыздар 3 жолу, 7 жолу, 21 жолу же болбосо 41 жолу окусаңыздар болот. Кимге кайсыл ыңгайлуу боло турган болсо, ошону окуп дем салсаңыздар өтө сонун болот. Фатиха сүрөсүн 3 жолу, Фалак Нас сүрөлөрүн 3 жолу, жана ошондой эле Аят ал-Курсини 3 жолудан окуп сууга дем салсаңыздар болот. Же болбосо кечинде жатарда денеңиздерге, өзүңүздөргө, колуңуздарга сөп деп үйлөп, денеңиздерге мындай кылып дем салып жатсаңыздар болот. Бунун пайдасы кандай? Эң алгач жан дүйнөңүздөр тазаланат, организмиңиз тазаланат, жүзүңүз нурданат. И ошол эле учурда мисалы кечинде салып жата турган болсоңуздар, кечтен баштап таң атканга чейин сизге келе турган ар кандай шайтандардын бале кырсыктарынан, айттырбай келе турган бале кырсыктар, жамандыктардан сак болосуздар. Анткени түндө уктап жаткан учурда биз билбейбиз да кандай зыян тартарыбызды. Ошол учурда эмне болот? Сиздерди Аллах таалам ошол салынган дем аркылуу сиздерди сактап турат. Келе турган мисалы түндө уктап атканда да ушундай бир кыйналып уктайсыңар го, ошол учурда дем салып жатсаңыздар жеңил болуп каласыздар. Ошол эле учурда эртең менен салып иче турган болсоңуздар же өзүңүздөрдүн денеңиздерге сала турган болсоңуздар, күндөн баштап күн батканга чейин, күндүздөн баштап күн батканга чейин сиздерге айттырбай келе турган, билип билбей турган, сиздер сезбей турган ар кандай бале кырсыктардан, оору сыркоолордон эмне болосуздар? Алыс болосуздар. Ошондуктан эң негизгиси ушул нерселерди эмне кылыңыздар? Салып жүрүңүздөр. Эң негизги максатты сиздерге түшүндүрө алдым деген үмүттөмүн. А бирок медицинасында эмнелерди колдонуш керек, тамактанууда кандай тамактаныш керек, куурулган этти кандай жеш керек, сүттү кандай колдонуш керек, ошол эле учурда балды кандай колдонгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, анын пайдалары кандай, деги эле толтура жашылчаларды кандай колдонгон, ошолордун баардыгын сиздерге баардыгын бөлүп түшүнүктүү кылып айтып бергенге аракет кыламын иншаллах. Бүгүнкү сабак баардыгыңыздарга түшүнүктүү болду деген үмүттөмүн. Бир сөз болсо дагы ошол нерсени колдонуп, ошол нерсеге амал кылууну Аллахым насип кылган болсун. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.